Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, кайрадан максатка жол көрсөтүүсү сиздер менен. Биз өткөнкү көрсөтүүбүздө Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген актрисасы Шайыр Касмалиева эже менен маек кылганбыз. Бүгүнкү биздин студиябызда дагы конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген актрисасы Шайыр Касмалиева эже. Саламатсызбы? Саламатчылык. Шайыр эже, бүгүн келгениңизге дагы өтө кубанычтабыз. Алгачкы сүйүүңүз кимге арналган? Жана деги эле сүй деп эмнени түшүнөсүз? Ошо жөнүндө айтып берсеңиз. Чындап ушу сүйүү деген эмне экенин турмушка чыккандан кийин сезип калдым. Жубайымды эми элдин баары эле тааныйт билет дегендей, Малик экөөбүз ушу баш кошкондон кийин анан ага болгон жакшы көрүү сезим, сүйүү ошондо ойгонуп, ошо турмушка чыккандан кийин ага чейин ал аркаман чуркап, сөз айтып, аркы берки кылып, мени ушу эч жака деле жибербей, бир мүнөткө көрүнбөй калсам издеп жөнөп, ушу кайтарып жүрүп анан алган болчу да. Ошол сыяктуу ошо турмушка чыккандан кийин анан баягы аял затында энелик күч, энелик касиет бар го, ошол сезим да ойгонот экен дагы, жолдошуңа, күйөөңө, жубайыңа ошол сезим менен дагы кадимкидей кам көрүп, ошонун курсагын тойгузуп, кийинтип, ичинтип дегендей ушундай эме менен дагы анан артыла баштайт экен да, жакшы көрүү сезим. Ошону аябай сүйүп, эле укмуш башымды жоготтум деп да айтпайм. Андай деле сүйүү болгон жок. Бирок баягы сиңишип, бири-бириңди таанып билип, ушунчалык баягы анын жетишпеген жактарын, бир нерсеге муктаж болгон жактарын көргөндө ошолорду толтурганга аракет кылып, аял заты болсоң дагы Кудай бизге ушундай күч берген экен, кээ бир эркек затына караганда абдан эле күчтүү келет да аял затычы. Ошондой жүк көтөргөн убакытты айта алам сүйүү деп. Ошол сүйүүндө, ошол кездеги сүйүү. Эми сүйүү деген дайым эле мындай жакшы мамиле кылганды айтпайт болсо керек эже, мындай жашоолорубузда ошол арналган сүйүүлөрүбүздүн ортосунда кандайдыр бир келишпестиктер, кандайдыр бир нерселер болдубу? Албетте, тирүү жан болгон соң баягы күндө бир калыптагыдай жашабайсың да. Күндө ар кандай ой менен, ар кандай бир максат менен, ушундай бир нерсе менен алдыга жашап умтулат да адам баласы. Ошол сыяктуу биздин жашообузда дагы аркы терки сөздөр, түшүнбөстүктөр болгон. Анан жашыраак кезде жаңы баш кошкондон кийин тезирээк кечиришип, тезирээк кайра бирибизди сагынышып, тезирээк кайра бирибизге умтулуп ушинтип турчубуз да. Убакыт өткөн сайын көңүл калуу, сага болгон сый, сага болгон баягы жакшы көрүү сезимдердин баары өчүп отуруп, жек көрүү сезим ойгонот экен да. Ал жек көрүү сезими эмнеден келип чыкты? Аныкы көбүнчө кызганычтан келип чыкты. Ал кызганып отуруп, эми эмне гана кылган жок, эмне гана башыман өткөн жок аны менен жашап жүргөндө. Ошондуктардын баарын көрдүм да, ошонун баардыгын башыман өткөрдүм. Анан кийин ал сүйүүдөн жек көрүү сезимге айланды. Андан кийин мен аны менен чогуу бир үйдө туруп, чогуу жашап, чогуу тамак ичмек түгүл, үнүн уга албай калгам да. Үнүн уга албай, эгерде алыс жактан келатып, мындай сырттан дабышы чыгып, үнү чыкканда дене башым баары калтырап, титиреп, ушундай нервный ооруга чалдыгып калган болчумун да. Анан тезинен ажырашыш керек болду да. Өзүмдү сактагым келди, өзүмдүн нервимди, ден соолугумду сактагым келди. Анын ата энесине болгон көз карашыңыз, мамилеңиз, алар сизге карата мамилелери кандай эле? Билесиңби, мен бала кезде атам дагы эрте апам экөө ажырашып кетип, эрте атасыз апамдын карамагында өсүп калдык да. Ошондуктан мындай аталык мээрим, аталык кандайдыр бир тарбияны көргөн эмесмин да. Анан мен үчүн күйөө бул эң жакын адам. Мен ошол жетишпегендигимди толуктаган адам деп туяр элем да. Кичинекей кезимде дагы ошо Кудайдан да таанып билбесем деле Кудайга кайрыла берчүмүн да. Кудайым ага жакшы адам туш болсун, ичпеген адам болсун, бактылуу жашайын, мамама окшоп ушинтип жалгыз бой калбайын деп ушинтип, ошондо эле ушундай эми 14 жашым, 15 жашымда эле ошону ойлоп, ошентип калчумун да. Ошону түнкүсүн жатканда ошо Кудайга карап, ушинтип айтып, ушинтип калчумун. Анан баары тескерисинен келип чыкты да. Турмушка чыкканда ичет,
ошол эле папам сыяктуу зөөкүр, урат, сабайт, кызганычтан абдан көп нерселердин баарын жасайт, туура эмес нерсени жасап алып түшүнөт өзү туура эмес кылып алганын, анан кайра келип алып чөгөлөп кечирим сурайт. Башында кечирип жүрдүм, анткени жибип кайра эми жаштык кылды, билбестик кылды, туура эмес кылганын мойнуна алып атпайбы деп эле кечирип жүрдүм. Анан качанга чейин эле ошол кайра кайталана бериш керек. А кийинчерээк анын адатка айланып алган соң баягы сабаганы, кийинчерээк анын үчүн мындай нормалдуу керектүү, ушундай болуш керек, нормальный ушундай эме дегендей ыкка өтүп калды да. Анан дагы бир нерсе, жүрөгүмдө уже коркунуч, үшүк коркунуч басып калган. Кичине эле катуу добуш чыкса калчылдап калчумун монтипчи, арыктап да кеттим. Андан тышкары себепсиз деле, себеби болсо деле, мисалы кандай десем, каршы сөз сүйлөп койсом, тигини жасачы десе өзүң жаса, же болбосо тигиндей мындай десем эле бүттү, тепкилеп жатып калчу да. Башкасын айтпай эле коеюн. Башка эгерде бир сахнада бир адам менен баягы партнеруң менен ойнойсуң, эме муну менен сенин мамилең кандай деген эмеге чейин барып, бирок баягы өзү да актер болгондуктан түшүнгөнгө аракет кылчу, бирок ашынып кетчү да анысычы. Анан баягы эми түштүк түндүк деп бөлгүм келбейт чынын айткандачы, бирок түштүктө келиндерге катуу мамиле кылышат да, негизи ошондой экен. Мен аны билген эмесмин, өзүм шаарда өскөм, айыл жеринде көп болгон эмесмин. Анан алардын үйүнө барганда дагы көп шартына дароо көнө албай, бирок ошо кичипейилдигим, элпектигим, ак көңүлдүгүм ошону менен эле баягы аралашып, ошондон анан оокатты да кылганды үйрөнүп, баарын жасап, мурун деле жакшы жасачумун тамак жасаганды. Бирок тияктан андан дагы баягы өздөштүрө баштадым да. Ошентип эле жүрдүм, чачым узун кез, ал кезде кайненем да, кайнатам да жакшы эле мамиле кылып, жакшы эле көрүмөчү. Бирок ошо кайненемдин эми раматылык деп коет эмеспи, көзү өтүп кеткен. Бирок кайненемдин мындай өтө эле талап кылганы көп болчу да. Баласын отургузуп алып окута берчү, эртеден кечке окута берчү да. Минткин мойнуңа миндирип алба, ана тиги бу кулагым андасан да угуп калчу да, ары өтүп бери өтүп атканда ошол сөздөрдүчү. Анан эмнеге минтип эле үйрөтөбүз? Мен жаман болуп аткан жокмун. Мен буга бир жамандык кылып, жаман жашап кетели деп аткан жокмун. Эч кандай оюм деле жок. Тиги бу десем эле болбой эле ошентип эле. Анан тиги апасы айтканды кылып эле, анан бир эки шапат дейт, чапкандычы, шапат, бир эки шапаттан өлүп кетпей чаап коюп тур деп ушинтип үйрөткөндөрүн да угуп калчумун. Эмнеге эле мени чап деп үйрөт, күнү кетирбесем деле деп эле ушинтип кыйнала берчүмүн. Ошондон тил алып жүрүп, ошол сөздөн эметип жүрүп эле ошентип көнүп алды, чаапчы, уруп чаап. Москвада жашап жүргөнүбүздө кээде түнкү саат 4кө чейин ушундай ызы чуу чыгып, аябай катуу сабагандан дене башым баары көгөрүп калып, институтка баргандан уялып, ал жакта кыздар менен эми раздевалкада танецке чогуу чыгабыз, физкультура же болбосо кийинип чечинишиң керек. Кыздар келгичекти кийинип чечинип алчумун, көп көргөзбөйүн, көп алам деп. Же болбосо алар чыгып кеткенден кийин анан тезирээк чечинип кийинчүмүн да, ушу элге көп көргөзбөйүн, көп алам депчи. Абдан эле кыйын нерсени өткөрдүм. Эми мен мындай ойлоп көрсөм, жамандагым келбейт, бирок ошол убакта анын түшүнүгү, анын аял затына болгон мамилеси ошондой деңгээлде экен да. Ал мынтип айтчу да, эркек деген жогору туруш керек, аял паст туруш керек депчи. Сөзсүз түрдө аял паст туруш керек. Кичине эле башын көтөрсө чаап, уруп, согуп, аны тарбиялап туруш керек депчи. Бир күн чарчап келгеннен батыраак суу жылыта коюп жуунуп алсын деп чуркап килпелеңдеп суусун жылытып ушинтип эле эметип аткам. Анан футболкасын чечкенде тамекисин алган тиги серванттын үстүнө коюп койгом да, ал верандада турган. Мен өзүм аш үй деп коет эми, аркы жакта кухня жагында этти холодильниктен чыгара албай кыйналып атам, тоңуп калыптыр да, тамак жасай коеюн деп атам да. Анан эле тамеким каякта, серванттын үстүнө коюп, өзү ошол бер жагында турат, тепкичте турат да, ары 2 шаг аттаса сервантка жетет. Мен тээ жакта кухняда жүрөм. Анан эле алып келип бер деди. Өзүңө басып, сыртта кайнатам отурган тапчанда, сөрү деп коюшчу, тапчанда. Анан эми ага катуу тиерин деле билбептирмин да, атамдын көзүнчө мен текеберлик кылып, баягы анын тилин албай койгонумду эсепке албай койгон окшойм. Маани бербептим. Анан эле өзүң алып алчы дедим, сен алып келип бер деп бакырды. Өзүң алып алчы, мен биякта этти чыгара албай атам. Алып ал десем эле алып келип бер деди. Анан кандай жаныма келип калганын билбейм. Чачым узун болчу, чачтан толугуп алып туруп эле
чаап муштап калса болот. Каадиликке жабышып калдым. Жабышып калып туруп алып эле биринчи жолу ургандагысы да. Анан төшкө сокулап жүр, эмне чабасың, эмне урасың депчи. Анан эле анан чыркыратып эле тепкилеп эле жатып калды. Аябай ыйлап атам. Биринчи ушундай катуу эмеге анан кет, мага сендей аялдын кереги жок, төрт тарабын кыбыла, эмне деген сөздөрдү айтты. Мен жашмын, жүрөгүмө ушундай бат кабыл алдым дагы, анан ыйлап жаттым. Түнкү саат 3кө чейин, 4кө чейин ыйлап жатып, анан кетип калайын деп кийим кечемди чогултуп, түн ичинде анан чыгып кеттим. Ошон кетип баратып анан бир маалда артыман бир машина келип атты. Бир чети сүйүндүм, бир чети корктум. Эми азыр мени зортуктап туруп таштап койсо өлтүрүп кетсем эмне кылам, таштап кетсем эмне кылам. Анан кудайлай баштадым. Кудай, жакшы адам болуп токтоп мени ала кетсе экен, кудайым деп ушинтип эле кудайлай ийдим. Анан өзү токтоду, мен кол көтөргөндөн корктум. Артымды карагандан да чамаданымды көтөрүп эле кетип баратам жайында. Анан токтоду, ой балам деп, эмне сербең деп жалгыз деп ушинтип анан эле карасам, бир 50ден ашкан киши экен да. Ыйлап ийдим. Ой байке, мени ошко таштап коюңузчу, туугандарга таарынып кетип баратам. Кел отур деп эле анан отургузуп, жолдо карай өпкөпкөм атпайт. Жанымда бир тыйын акча жок. Өпкөпкөм атпай ыйладым. Анан ал айтат, эмне кылам, үйүң каякта? Фрунзеде. Анда Бишкек Фрунзеде. Эмне кыласың анан? Билбейм, сизде акча болсо берип туруңузчу, адресиңизди берсеңиз мен кийин кайра салып берем. Менде акча жок кызым. Менде 5 эле сом бар экен деп 5 сомун берди. Анан ал 5 сом менен автовокзалга таштады, рахматымды айтып, адресин жазып, кереги жок балам, андан көрө ата-энеңе аман-эсен жетип ал деп, мындайча айтканда батасын берип кетирди. Анан ал жерден автобуска отуруп алып аэропортко бардым. Аэропортко барып алып 14 рубль, бир канча тыйын, 40 тыйын беле ушундай болчу да ошол кезде билеттин баасы, самолеттин билетинин баасы. Менде жанагы 5 сомду майдалатып эптеп аэропортко жеттим, башка акча жок. Же тааныштарым жок, же ал жерде бир тууган урук деген жок, эч ким жок. Анан туалет бар болчу аэропорттун ар жагында. Ошол жакка барып ыйлап турам да. Эмне кылам? Анан дагы айттым, Кудай, эмне кылам? Эптеп мени үйгө жеткирчи деп дагы Кудайга ыйладым. Ыйласам эле бир 2-3 кыз келип калды, жаным, эмне болду сизге? Эмне ыйлап атасыз деп. Жанан калп айттым. Мен сумкамды ушинтип, акчамды урдап кетишти, ушинтип эмеге жете албай атам десем эле биз жардам беребиз деп, анан 5 сомдон чыгарганда 15 сом болуп калды да. Алардын адрестерин жазып алдым, аттарын жазып алдым, мединститутта окуган кыздар экен. Анан эле тим эле сүйүнүп алып анан билетке келип, очерет бир 7-8 киши очеретте турат. Ошол жерге очеретке туруп эле анан бир маалда жаңы паспортумду билет берген кызга сунуп атканда эле бир кол келип кармады. Мынтип карасам кайнатам экен. Ой балам, бул эмне кылганың деди. Анан эле ата деп эле өңгүрөй ыйлап кирдим. Сыртка алып чыгып эле болбойт менкен. Силерди биз кошкон эмеспиз. Өзүңөр табышып өзүңөр кошулгансыңар. Апаңды чакырталы. Анан сүйлөшөлү дагы ошону менен анан чечели. Анан келдим, мейли депчи, келип аэропорттон автовокзалга алып келди кайнатам. Автовокзалга келгенде эле Малик элеңде эки жакты карап эле издеп жүрүптүр. Мени көрүп алып эле бакырып эле чуркап келди. Малышка дечи да мени. Малышка, мен сенсиз кантип жашайм деп эле кучактап эле өңгүрөй ыйлап кирсе, аны менен мен кошо ыйлап турам. Анда балдарым, ай балдарым деп кайнатам байкуш. Бир маалда жүрөм, такси кармап үйгө кетели деп эле таксинин өзү келе атканда эле аркаман тарс деген эле бир катуу үн менен, жуулдаган үн менен келип бирдеме чаап калды. Мындай карасам кайнем сумкасы менен алып туруп башкача. Эми автовокзалда эл толуп тура. Чачым узун, бир өрүп койгон безим. Анан элдер мынтип эле карап калышты. Анан менин колумда өзүмдүн сумкам бар болчу, чемоданды Малик көтөрүп алган. Өзүмдүн сумкамды алып туруп анан бияк башыма чапты. Ошентип ошол жерден чапкылап, айкырып, өкүрүп, өлүп канаң көрөйүн деп эле тим эле ызы чуу салды. Ал эле болду, байкуш кайнатам сөз өтпөйт да ал кишигечи. Анан Малик деле апа болду эле. Болбойт деп ушундай долулукка, албуттукка салды дагы, чачымдан чапкылап ургулап отуруп таксиге алып кирип, такси менен алып келатышат. Биягында кайнем отурат, биягында Малик отурат, алдыда кайнатам отурат. Водитель эме экен, кыргыз экен. Өзбек болсо дагы же башка улут болсо дагы жакшы болот эле деп койгом да. Анткени жаман уят сөздөр менен каргап шилеп, чапкылап, уруп, чымчылап, куршапка жетер жеткичекти кыргызда көрдөн алып
эмнеге салып отко алып көзөн алып ошондой кылып үйгө чейин эмет. Анан сен менин акчамды урдап алып кетип баратасың. Жанында кыздар берген акча бар да. Ал акча оюма түштү да, эми муну урдап алдың деп эме кылат турбайбы? Баламын да, жашмын, 18ден 19га караган кезим. Анан эле мен азыр сени милиция чакыртып текшертип туруп бүт баарын мен жакшы оокаттарым баарын урдап кетип баратасың деп көрсөм коркуткан экен да. Мен чын эле коркуп, анан үйгө киргенден кийин мен туалетке барам десем Малик кой бербей атпайбы. Акайым мен азыр милиция алып келем деп калды жолдончу. Анан коркуп болбой эметип барам деп эметсем анан кой берди. Анан туалетке барганда тиги акчаларды туалетке таштап ийип анан кайра келдим. Кайра келсем эле кир үйгө анан көрөйүн деп эле анан киргизди дагы анан өлө чапкылап урду да. Бир да жолу мамамдын колу денеме тийген эмес. Өзүңүздүн апаңыз? Өзүмдүн апамдын колу эч убакта тийген эмес. Ал болсо эми ушундай чапкылап, тепкилеп, аябай сабак уруп туруп анан чыгып кетти. Анан чыгып кеткенден кийин эле анан ыйлап отурдум, анан көйнөгүмдүн курун чечип алып анан муунуп баштадым. Өлөм, мындан көрө өлүш керек, мага мындай жашоонун кереги жок деп. А муунуп атканымда эле ичимдеги бала, кызым тепкилеп атпайбы, ушундай катуу тепкилеп ийди. А мен мындай магдырап бир башкача болуп баратканда катуу муунуп эметкенименчи, анан тепкилеп ийгенде эле коркуп кетип эле баягыны кайра чече коюп эле анан ойлодум да, мен өлсөм бу да өлүп калат да депчи. Кантип мен бул кызга жашоо бербей кантип өлтүрүп коем деп анан кой жашайын, эмне болсо да жашайын деп анан калдым. Ал күнү кечке эшикти ачышкан жок, камап коюшту да, качып кетет деди окшойт. Анан кайдан жайдан улуу кайнагамдын аялы, эми абысында ошо жеңемдин апасы келип калыптыр. Анан тур келин тамак даярда деп ушинтип. Боюмда бар кезде талгак болуп, уйкуга дагы эметип, аябай кыйналып, жаман болуп жүргөн кезим болчу. Эптеп кухняга барып тамак жасап атсам, ушундай каргап иштеп, ушундай жаман ачуу сөздөрдү айтып атат да. Мунун апасы эми ачык эле айта берейинчи, ялап дейт да. Мунун апасы ялап, бу дагы ялап. Ушундай сөздөрдү эле жүрөгүм тилинип атат да. Анан ушинтип качып кетип, анан ушундай муну алба десем уулум болбой деп шигил уулун актап жактап, каяктагы бир көчөдөгү немеге үйлөнүп алып, шаардык болсо эмне экен, эми ушундай ыйлап атам, тамак жасап атам, тамак жасап атам. Анан кайнатам айттым да кийинчи, качан мамамды чакыртасыңар десем, чакыртпай койду да. Окууга жибербейм деп чыкты. Малик барат Москвага, окуйт, сен барбайсың депчи. Анан күнтүң зыркырап Кудайдан сурана баштадым. Кудайым, мен окугум келет, жибер мени. Жиберсин деп. Анан күндөр жакындай баштады. Мамам менен байланыша албайм. Кантип байланыш, акчам жок. Анан баары бир ушу үнүм Кудайга жетти окшойт да. Анан 2-3 күндөн кийин эле өзгөрүп эле анан түшүнүк кат жаз деди. Анан эмне кат түшүнбөйм. Мени ушинтип Малик сабады. Анан мен ушинтип качтым. Анан ушинтип мени кайрап келишти. Эми кечирдим аны, нормальный жашайм, бу деп жаз деди. Ошентип жазсам мен сени окууга жиберем деди. Жанталашып жаздым. Эмне болсо болсун эптеп Москвага жетейинчи. Калп болсо деле жазыш керек. Жазыш керек болду. Айткандай диктовать эткендей жаздым дагы, анан алып койду анысын. Анан 2-3 күндөн кийин кайнагам келди, эме Москвага билет алып келди экөөбүзгө. Сүйүнүп атам, күн өтпөйт да, Москвага кете турган күнүм өтпөйт. Элдер каникулда эс алып, биздин башка однокурсниктерим эс алып жыргап келсе, мен куурап келдим дагы Москвага. Келгенде эмтим элечи. Ушундай ал кезде эми айтып атпайм, Кудайды азыр Кудай жакындатанчы эмесмин, бирок ушу керемети менен колдоп, керемети менен кандайдыр мага күчтен бергени сезилген да мага. Анан аябай ошондой айткам, Кудайым рахмат депчи, рахмат дейм, Кудайым. Ушул жерге аман эсен жеткиргениңе рахмат деп. Анан эми унутуп койдум, мамамдын да жүрөгүн ооруткум келген жок, анын баарын айтып эмне кылам, айтпай эле коеюн, эми жашай берейинчи дайын депчи. Анан ичим чоңое баштады. 8 айлык болгондо анан экөөбүздүн институттан келатканда баса албайм, кыйналам. Атигил болсо сөгүнөт, бас депчи, кечигип сабакка кечигебиз, жетиякка бияка кечигебиз деп. Анан троллейбуска чуркап баратсак, мен чуркай албай эптеп эметип келатсам, троллейбуска киргени менен желкеге чапты да. Баспайсыңбы депчи. Мен чуркай албай атпайм, оор болуп атпайм ага десем. Айылда көп эле аялдын баары ушинтип төрөп, аял дебейт эми, катын деп аябай
орой айтты да. Баары эле төрөйт, сен эле тигиндей мындай деп эле анан ыйлап келатам. Анан общежитияга киргенибизде дагы сөгүнүп сагынып эмектен эшикти катуу ачып ийсек, чекеме келип бир тийди. Анан жаман сөз оозуман чыкты да менимче. Акмак десе дегендей ушундай орусча айттым. Десем эле ушундай ызырынып карады. Ачуусу келгенде көздөрүнүн ички кан тамырлары кызарып, башкача болуп чыкчу да, как мындай башка адам болуп калчу да, эмнегедирчи. Анан ошентип ачуусу келди, анан кирип биздин өзүбүздүн комнатабызды ачкан деле желкени көздөй муштады. Муштаганда учуп барып дивандын кырына бетим менен бир тийдим. Көзүм мондай болуп көгөрүп калды. Анан таң аткыча ыйлап чыктым дагы, ичим ооруп, диванга катуу кулаганыман. Анан эртең менен окууга даярданып атсам, барбайсың сен, ал дагы көзүңдү көгөртүп алып. Мурун бетке чапчы эмес да, только денемди көгөртчү, бетке чапчы эмес. Барбайсың, мугалимдер эмне дейт, башкалар эмне дейт. Десе дей берсин, мен барам, окууну калтырбайм мен. Көгөрүп бардым болбойчу. Анан эле баары эмне болду, жыгылып кетип, столдун кырына уруп алдым деп калп айттым, колдон тайып деп. Мен жашай албайм, мама ажырашам депчи. Ошону менен анан ажырашып кеттик. Кантип анан кечире алдыңыз? Ошондой мамиле кылыптыр, азыр жанатан бери угуп атам. Кудайдын сөзүн окуп отуруп, анан кечириш керек турбайбы? Кечирбесем, мен дагы аппак айтатынакай эмесмин да. Менде да толтура күнөө бар. Мен да күнөөлүү болгом. Кудайым, мен буларды кечирбесем, Кудайым мени кечирбей коет турбайбы? Өзүнүн шарты бар. Шарты бар турбайбы? Ошол шарт менен мен кызмат кылышым, ошол шарт менен оокат кылып жашашым керек турбайбы? Мындан кийин да анан дегенде сөз менен эле айтып аттым да. Кечирдим, Кудайым деп, сыйынган сайын эле кечирдим деп. Анан кандайдыр бир эсиме түшкөн же бир нерселер болгондо эле баягы оргуштап чыгып калат да. Демек кечире элек экенмин. Дагы эле кечирдим, Кудай кечирейин, Теңир мага ошондой күч кубат бер, кечиримдүүлүк бер деп ошентип сыйынып жүрдүм. Анан сүйүүгө толтур, сүйүүнү сура, сүйүүгө толтур деген эме ичимде, жүрөгүмдө ушундай Ошентип сыйын деген үн сыяктуу болуп, анан ошентип сыйына баштадым. Анан ошо кайсы убакта кандай кечирип калганымды өзүм билбей калдым да. Кантип аларга жүзүм жарык, алар үчүн кайра эсли бир муктаждык болсо, мен эчтеке эмесиз келип жардам бергенге чейин даяр болуп калган эмеге кандай келип калганымды өзүм билбей калдым да. Мындай анализдеп көрсөм, демек Кудайдын сүйүүсү ушунчалык кереметтүү түрдө, күчтүү түрдө мен жан дүйнөмө сиңгендиктен, мен баягыдай эрте кечке какшап кечирдим деп коюп кечирбей жүрө бергендегидей эмес, өзүнөн өзү кечирилип калганын мен өзүм түшүнбөй калдым да. Ошондой керемет менен келди. Иса Теңирдин өзгөчө сиздин жашооңузга кылган керемети жөнүндө айтып берсеңиз. Менин ден соолугумда көргөзгөн кереметтери. Ден соолугумдун начарлашы жалаң ушу нервке байланыштуу, жаштайыман жанагынтип. Бала кезде эле жүрөгүм оорукчан болчу. Анткени папам жанагынтип мамамды сабап жанагынча чыркыраган жашоону өткөрүп атканда жүрөгүм ошондой эле үшүккө алынып, мындай коркунучка алынып калганда калтырап турчу да, оорусу бар болчу. Диагноз да коюшкан, жыл сайын дарыланып турчумун. Кийин мындай өтүп кетти, бирок кез кармап турчу да. Азыр Кудайга келгени ал оорудан таптакыр арылдым. Андан тышкары дагы эле ошол нерв аркылуу болгондуктан язвага туш болдум. Ал болсо бир 5 жылдай кайра кайталанып турду да. Ошонун ортосунда кан кузуп дагы ушундай өлүм менен өмүрдүн ортосунда калган убактым болду. Өзүмдүн үйүмдө жалгыз болчумун, уктап жаткам. Уктап эмес, түшкөн маал жаткам. Мындай уйку сонун арасы, ортосу ушундай болуп жаткам. Анан бир маалда мынтип көзүм чалап учук ачсам, эшик жактан бир орус сыяктуу өңдөнгөн мындай чачы саргыч кызгылт, ушундай кызгылт эмес, эми каралжын саргыч ушундай болуп узун көйнөк кийген бир киши кирди да, таардан көйнөк кийген, таар сыяктуу эмеден көйнөк кийген киши кирип келди да, апей, бул эмне менин үйүмө кирип келди атат, бул эмне келди атат деп ойлоп атам да. Унчукпайт, жаныма чейин келди. Мен экен бойча көзүмдү ачып жатам. Анан ал болсо эңкейип анан кол сунду да, мен колуна сунганына ба, колун кармайын дегендей кылып, колумду ментейиндеги чекте болбой эле, колу ашказанымды көздөй кирип барып эле. Анан ушундай ушу теримден, денемден өтүп ашказандын ичине киргендей сезим болду да. Ошондой өзөртүп кирип барып турган бир нерсени монтип кырып алып туруп колун алып чыгып кетти да. Антип эле
демелечи айтып атпаймынбы, аңтарып ашказанымды аңтарып кеткендегимде өзгөргөн эме менен деген боюнча көзүмдү ачтым да. Ачсам эч ким жок, бирок ооруганы, ошол колдун кирип чыкканы кадимкидей билдиңиз. сезилип турат. Сезилип турду да, ойгонгондон кийин дагы ошол ооруп, о жерин прям ашказанды басып монитурунан Кудай айыктым дедим. Айыктым, мени из айыктырып кетти дедим да. Анан гастроскопияга бардым. Барсам, мурун жаратыңдын размери мынча, мындай болуп турат деп дайыма ооруп атканда да, оорубай турганда дагы, айыкканда дагы жаратыңдын орду так мындай деп айтып турушчу да. А гастроскопиядан бир карап көрүштү, такыр жараттын ордун таппай коюшту. Экинчи карап көрүштү, орду жок, такыр орду жок да. Жарат болбогондой ашказанды көрүшүптүр да. Ошондон улам Кудайдын ушундай бир чоң керемети болду да менде ошо. Азыр болсо эми каалаган тамагымды, каалагандай майлуулукта, каалагандай ачуу болсо да эмне болсо дагы жыргап жейм да. Баягы диета дегенди унуттум. Сиз актрисасыз да. Кандайдыр бир каармандын роль аркылуу кандайдыр бир чыгарманын ичиндегичи эл үчүн, кыргыз искусствосу үчүн бир кандайдыр бир салым кошосуз. Ошол каармандын ролун аткаруу аркылуу сиз адамдарга терс же болбосо пайдалуу жагын көрсөтүп кызмат кыласыз эл үчүнчү. А эми Кудайда деле айтып атпайбы, кызмат кылгыла мага Кудай депчи. Ал эми азыр сиз тирүү Кудай, Иса Машаякта сиз Кудайга кантип кызмат кылып атасыз, кантип сыйынып же болбосо кимдер үчүн сыйынасыз, деги эле кызмат кылуу деген эмне? Башында мен деле ошо Кудайга кызмат кылуунун эмесин чече албай, ошого сүңгүп кирип, ошону дааналап көрө албай, биле албай көп жүрдүм да. Бирок Кудай өзү тарбиялап атат да. Тарбиялап келди, мисалы сахнага чыкканымда мен эми баягы Шайыр Касмалиева, таланттуу актриса, же тигиндей мындай эмес. Мен эми Кудайдын кызы катары, Кудайым мен азыр ушул ролго ойногонума батаңды бер. Ушу менин ролумдан терс каарман болсо, ошо терс жакты көрүп туруп, адам мени көрүп аткан көрүүчүлөр андай жолго баспасын деген ой сезим терең деп алардын жүрөгүнө отурукташсын деп ошентип сыйынып, анан ошол иштеген эмгегимди Кудайга арнап үйрөнө баштадым да. Ошондон анан Кудайым дагы баягы мурунку берген талантты дагы өстүрүп, ал жактан дагы өзүнүн кереметтерин өзгөчө жасай баштады. Анан кийинки учурда ошо элге, биздин ушу эл башчыбызга сыйынганымда Кудай өзү жетектеп, өзү ошо сыйынуумду өзү салып берет дагы. Анан бир жолу ошо сыйынып атканымда ушундай катуу ыйладым, аябай катуу ыйладым. Өзүм түшүнбөйм эмнеге ыйлап атканымдычы. Бирок өпкөпкө болуп атпай, жүрөгүм солкулдап ушундай эле. Анан сурадым, Кудайым, эмнеге мен ыйлап атам депчи. Мен эл үчүн сыйынып аткам, элим канча адам чындыкты таппай, канча адам ушу жаш кетти, канча адам азыр мөгдөп, нанга тыйыны жок, балдарын окутканга, кийинткенге ушундай кыйынчылыктарды өткөрүп атат деп ошолго сыйынып аткам да. Кудайым бир толуктук берчи, топуктук берчи ушуларга, Кудайым бир батаңды берчи деп ушинтип сыйынып аткамда аябай катуу ыйлай баштаган. Эмнеге мен мынтип ыйлап атам десем, сенин эл үчүн менин жүрөгүм ушундай ооруп атат дейт да. Демек бул Кудайдын жүрөгүн көрсөткөн турбайбы? Кудай өзүнүн жүрөгүн. Кудай өзүнүн кыргыз элине болгон. Ошондой кылды да. Кудай менин жүрөгүм ушундай ооруп атат. Сен ушу азыр элиң үчүн сыйынып атасың, а менин жүрөгүм ушундай ооруп атат. Сен азыр кандай ооруп ыйлап сыйынып атсаң, менин жүрөгүм ушундай ооруп атат деп. Рахмат Шайыр эже, бизге бүгүнкү күндө дагы маяк куруп бергендигиңиз үчүн. Урматтуу көрөрмандар, мына ошентип бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз дагы аягына чыкты. Эмесе сиз бүгүн жүрөгүңүзгө Иса Теңирди куткаруучу Кудайыңыз катары кабыл алгыңыз келсе, анда мени кайталап сыйынсаңыз болот. Жараткан Кудай, мен азыр жүрөгүмдү ачамын. Мен күнөөм үчүн, менин бардык кылган туура эмес иштерим үчүн жалгыз уулуң Иса Теңирди жибергендигиңе мен ишенемин. Менин жүрөгүмө келип кир, жана менин куткаруучу Кудайым болуп кир. Мен сени азыр кабыл аламын. Бардык билип дагы, билбей дагы жасаган күнөөлөрүмдү кечир Кудайым. Исанын ысымы менен, Амин. Урматтуу көрөрман, мына сиз азыр Иса Теңирди куткаруучу Кудайым деп кабыл алган болсоңуз, бүгүндөн баштап жүрөгүңүздө кандай гана түпөйлүү кылып жаткан көйгөйлөр болсо, эмне суроо берип жооп ала албай жаткан болсоңуз,
тирүү Кудай Иса Машаяк аркылуу асмандагы Кудай Атага кайрылсаңыз, ал сиздин сурооңузга сөзсүз жооп берет. Үмүтүңүздү үзбөңүз. Дайыма Кудайдын тынчтыгы жана кубанычы сиздин жүрөгүңүздө жана сиздин үй бүлөңүздө болсун деп биз көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Эмесе эмки жолугушканга чейин Кудайдын сүйүүсү менен саламатта калыңыздар.